Самат Кадыров, Аманат. Әңгеме. Кеч күз. Жанатан бери дарчадан кирип аткан муздак шамал керебетте жаткан адамды ойготуп жиберди. Өшүгөн денеси дирилдетип, ордунан турду да элинип турган пальтосун чамынып олтура кетти. Бетин чаң баскан лампочка көгөм жарык берип турду. Кечте поштадан ала келген катты көңүлсүз ачып өңүнө түштү. Сен болсоң көнгөн адатыңды улантып жаткандырсың. Өз ишиң. Балдар өсүп атышат. Асанбай, бул катты жазбас элем. Атаңдан калган аманат кошу келиптир. Ошону салып олтурам. Аны мага жүрөгү оорусу күчөп аткан мезгилде берген. Сен командировкада болчусуң. Атам, балам, Асанбайымды кандай көрсөм, сени андан кем санабайм. Мен силерге ыраазымын. Ошол турмушуңарды күтө билгиле. Өлбөгөн адам болбойт. Нечендер келген, нечендер өткөн, турмуш улана берет. Жаратылыштын улуу мыйзам ушундай. Анан колундагы 4 бөктөлү бурулган калың оромочону сунуп жатып, муну сага берип жатам, балам. Катып кой. Асанбайга арналган нерсе. Ага кийин азыр ашыкпа. Түшүндүңбү? Деген. Мен бир азга буйдала түштүм. Акыры башымды ийкеп түшүнгөнүмдү билдирдим. Атам бул катты сага көзү өткөндөн кийин беришимди каалап турганын, анын алсыраңкы кейпинен сездим. Ал кандай сонун адам эле. Атамдын өлгөн күнүн жыл сайын эскерем, балдарга да айтып жүрөм. Ал кишинин аманатын сага берем деп жүрүп, эсимден чыгып кетиптир. Балким кийинки кездердеги турмуш унуттургандыр. Ал кез ошондой эмес беле. Саламы менен Айнагүл. Анын денеси дүр этип, жүзүнө кан жүгүрө түштү. Анан берки конвертти ачып, ичиндеги кагаз бетиндеги «Уулум Асанбайга, атаң Тукаштан» деген жазууну көрдү. Акырын сактанып окуй баштады. Атасынын коңур үнү угулгансып турду. Качан окусаң да ойлонуп оку. Окууну бүттүң, үйлөндүң, балалуу болдуң. Бир кезде берген суроолоруң болбосо, бул кат жазылбас эле. Анда жооп берген жокмун. Сенин алдыңда актанбайын дедим. Өстүрүп адам кылганым, бул менин аталык милдетим. Ал тууралуу өзүңдү карыздар сезбе. Балдарыңды тарбияла, адам кыл. Ал сенин милдетиң. Турмуштун жолу ушундай. Октябрь айы. Энең ооруп ооруканага жатканына бир топ күн болгон. Анда сен 1,5 жашта элең. Алгачкы үмүтүм жокко чыкты. Энеңдин оорусун рак деп табышты. Күн сайын сени бакчага жеткирип энеңе барчумун. Ал мени көрө жеңилдеп серги түшчү. Жүрөгүндөгү үмүт гана аны тирүү кармап тургандай сезилчү. Дем алыш күн эле. Сени кээде көтөрүп, кээде жетелеп, эниң алып бараттым. Ага чейин бир канча рет баргансың. Ооруканага жакындаганда апа, апа деп колуң менен алды жакты көрсөтүп сүйлөй берчүсүң. Улум, билесиңби, ошол апалаган ар бир сөзүң ийне болуп жүрөккө кирип, түтүн болуп оозумдан чыкчу. Ал кезде сага апа, мага махаббат. Бир аз күн өтөр. Сени көбүстөн бул эки сөз түбөлүккө кетер. Азыр аны сен да сенин апаң да билбейт. Биз палатага киргенде апаң боюн түзөп, чачын тарап олтурган экен. Узун кара чачы жерге тийип турду. Сен апаңдын коюнуна кирип кеттиң. Ал бекем кысып жыттап жатты. Ошум өлөм. Ушул экөөнү кантип ажыратасың? Апаң мени карап, көйнөгүң кирдеген тура, өңүңдөн азып кеттиң. Жүдөп жаткансыңар го. Мына, мен жакшы болуп калдым, деди. Анын бул кезде жүзүндө кубаныч турган. Көзү али тунук эле. Сени эркелетип, чоңойбодуңбу? Жакшы бала болсоң, атаңды кыйнабасаң, мен үйгө барганда экөөбүз алыс толурго барабыз. Таятаң алып барам. Сен ал сөзгө кайдан түшүнөсүң? Тек кана апаңдын көзүнө карап, алдында отура бердиң. Мен анын көңүлүн улап,
Sakişim, öňüň jakşy, gejegiden bugün durus. Bizde oýlagoça. Asanbay çadak kılbaydı. Jomok aýtyp berem. Jomok syýakty kılıp bir nerselerdi aýtyp, kolu başymdy kymyldatsam karap tura bererleň. Hapaň terezeni karap, "Tukaş, kış düşdü." "Geç güz emespi. Kıştyn jeti gelip kaldy." "Suradyňby, kaçan çygat ekem?" "Dagy biraz turat. Anan çıkarıp ketesiňer deşet." Bu sözdü muğunup araň aýtdym. "Gözüňde jaş turaby? Horup kalgansyňga?" dedi apaň. Men şaşyp ketip, "Jok, jok. Eski tamak orum karmagansyp." "Günde maga gelem dep işiňen de alaksy boldun. Gün alsa tyle gelçi. Göňülüm açyk. Öýde ısyk tamak jasaý albasaň, erikpe aşkanadan ile içkileç." Birazga oýlanyp kaldy da anan, "Negedir kийинки gündürde kolumdan karusy getkensip jakşy götürilbeydi. Zordop çatyp töbeme araň jetkirem," dedi. Men çaldırap karap oltura berdim. Süýlebeske tyrışdym. Ozumdy açsam ыйлап jüberçidey bolup, korkup araň olturdum. Biraz salyp, sözdü anan özü başlady. "Jakşy bolup kalsam, aýlyga baryp geleliçe Tukaş. Hem negedir bala kezde oynagan jerlerim kaýtalap esime düşet." Anan ülbüregen erinderi araň ile açılıp, kuatsyz ün çykyryp durgan. Gözü koş kavat bolup, eti kaçkan juka murundun arı jagынан uzun tartılgan sööktün kırı görünüp durdu. Al telmire düştü. "Seni özüme aldım. Oynap kettin." Har kanday nerseler oyma gelip gidet. Kede kuanam, kede... Al unçukpay kaldı. Men anın emne aytaýyn degeni size koyup, "Artık sana arkyl oy aldı getiret. Tigi muny oýlap oýjatsaň," dedim. "Kanteýin, sana akülük. Oýlap oýyn desem tili bolbaýdy. Okta uykudan tajadym. Taňdy zorga oturam. Tüm bolboy daýym jarykçylyk bolup tursaçy. Jarykçylyk..." Denem bülgüldep ketdi. Özümde araň karmadym. Ozumdan emne söz çygyp atkanyny sezbey kaldım. Bir top süýlep jüberdim. "Halide bolsa aldyda jarykçylyktyn günderi bar." Türümdün özgörülüp ketkenini baykagan apaň, "Sen emne öňüme karabaýsyň? Gözüňde nege alakaçasyň?" dedi. Yüzüne kadıla düşdüm. Kucaktap moýnundan jytladym. Alda eski atkan. Bizdin meýrim tögüp jyttaşkanybızdan akyry oşol boldy. Başımda kökrögünden albaý turup jaşymdy jogotdum. "Sizler bargılaç. Gün geçtip kalgan okşaydı," dedi al. Biz gettik. Öçüp baratkan yıldızday çoğun gözleri alsız nur menen bizdi uzatıp kaldı. Üýge geldik. Biraz murda kuattu düpüyüp turgan terekler arıktap, şıpıyıp jukara kalışkan. Kolundağı jalbıraktı tutup moýnumda gele jattın. Emne oýlap emneni düşünüp jatkanymdy bilbedim. Balkim gündün ertesin kalıp, kayra gelse genemdin koyununa girip, yetsiz şalvıragan emçegin sorsam, anı görsem dep samap gele jatkandyrsın. Biz dağı gelebis, anan bul jol menen eköbüs birge hiç wagtda jürbeýbis. Senin eňden, men süýümden ajraýbys. Ortadan bir top gün öttü. Eneňdin ömrü saatga çenelip kaldı. Öz gözü menen görüp kalsın dep, akırkı jolu eneňe seni ala geldim. Seni görüp ordunan oplup aldı. Kucakta öpküsü gelgenini düşündüm. Albadı. Dilsizi köpüzde qarap jatty. Gözü tunara düştü. Senin eňe asılıp ыйлап jüberdin. Kiçine keçirögüň jamaçylykdy sezdi. Ölüm tirilükdi jengen menen süýünü jeňe albady. Kökrekke gatylgan süýü menen sen de men de jalgys kaldyk. Eneň akyrky minutasynda meni köpkö tiktep turup, sömöýün açıp kayra jumdy. Men andan jalgysdyk koldan çygyryp, "Saga amanat" dep aýtkanyny düşündüm. Adepki uçurlarda apaňdyn duvalda ilinip turgan süretin karap, "Apa deyip berçisin. Eger süretdi koluna bersem boğruna kısıp, apam dep götürüp jürerleň. Men andan kimdi sagynıp, kimdi izdep jürgeniňdi düşünçemin olum. Hem ne kılam? Jok apaňdy kaýdan tabam. Ene bir süýü jalgys.
Экинчи энелүү кылбадым. Энеңдин бейтине гүл коёчур. Неберелерим сага мунат. Атаң Тукаш. Пальто жамынып керебетте олтурган адам каңырыгы түтөй күңгүрөндү. Ошомдук. Бул кандай касиеттүү кат эле ата. Дубалда илинип турган атасынын портретин кучактап ыйлап жиберди. Анан сандалып терезеге келип асманды кырады. Жылдыздар тарай элегиле. Анын көзү тоонан бузулбай турган 3 жылдызга урунганда үнү басылып, өңүнө кан жүгүрө түштү. Ойна бир кезде ушул бөлмөдө ойноп турган 3 баласы түштү. Бир үзүм булут келип 3 жылдызды жаап калды. Анын ыраңы бузула түштү. Көпкө унчукпай булуттун кетишин күтүп тура берди. Көңүлүндө мындан 3 жыл мурун өткөн турмушунда жашап аткан. Азыр бөлмөнүн ичинде жалгыз экенин унутуп калды. Анын кулагына аялынын ыйы угулуп турду. Мурун жазуучу Асанбай болсоң эми ара кеч атка кондуң. Ушул сөздү кантип угам? Ага кантип чыдайм? Балдарың элдин балдарындай кийим кийбесе, тамак жебесе, мени аябасаң да мына бул 3 балаңды аясаң боло. Кантип тирүүлөй жетим кылам? Кана, айтчы, кай жеримден жаздым мен? Эмне күнөөм бар? Көчөдө суранып ичип, кантип адаммын деп басып жүрөсүң, я? Мындай жашоодон көрө таза өлүм артык. Терезенин жанында турган сүлөкөт башын мыкчып өкүрүп жиберди. Анын үнү жагымсыз эле.